бир санын плюсу жана минус жөнүндө жазып көрөлү. Бир жак кайсы жагы жакшы, кайсы жагы начар, эмне жагынан утулат, эмне жагынан утат. Эми булар 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde төрөлгөндөр, булар 1 деген энергияны алып жүрөт. Жетекчилер, башкаргыч, чыныгы лидерлер да. Планетасы күндөй жарык адамдар. Жаркыраган жарык адамдар дейбиз да. Анан булар эң күчтүү. Бирок ошол эле учурда аябай агрессивный. Бири баарын жаркыртабыз, кээ жерде кыйнай деген жактар да бар. Бирлер эми күн планетасында төрөлгөн деп атпайсызбы? Ошондуктан алар күндөй болуп жаркырап, баягы баарын мээримге бөлөп атпайбы, жаркырапчы. Анан ошол эле учурда баягы ачуусу келгенде чөптөр кандай куурап кетип атат. Гүлдөр какырап, жер куурап атат. Мисалы үчүн араб өлкөлөрүндө жерде эчтеке жок го, ысыктын айынан. Эми бирде ошондой элестетсек болот. Эгер бирдин энергиясы ушунчалык катуу тийип атса, значит ал жгучий энергия да, ошончолук күйгүзүп ийет деген сөз. Айлана тегерегиндегилерди күйгүзүп ийет да. Бирдин айланасында эгер бир минуста болсо, айланасында киши тура албайт. Огонь да анткени дайыма от болот. Анан бирлердин минус жактары аракка көп жакын болушат. Эмне үчүн дегенде, алардын ачуусу келет, ичинде ошол от аябай күйүп турган үчүн баягы ачууну басат да. Ошон үчүн көп бирлер мындай спокойно эле жутуп ийиши мүмкүн аракта, антсе биз аракеч катары сезебиз да. Жок, андай эмес. Просто алардын ошол отту баса турган нерсе керек, ошол маалда ичип коюшат. Ошондо мындай да, бирдин булар күчтүү лидер деп атпайсызбы? Алып баруучулук касиети бар да, булардын жетекчилик касиети бар. Буларга чоң ишти бериш керек. Тоону тоң коруп кел деген. Же болбосо могу Кыргыз Республикасы сен көтөрүшүң керек деген чоң тапшырманы бериш керек. Майда чүйдө бир нерселер менен аларга алектенбейт. Ал сырттагы адамдар, алар масштабтуу, глобальный нерселерди кылыш керек. Булардын стратегиясы бер жагы 15 жылга, 5 жыл, 10-15 жылга курушат. Эмне үчүн ичет? Анткени ал өзүндөгү күчтүү энергия чыккан жок да, ишке салган жок. Эгер адам ошо өзүнүн иши менен алектенгенде ичпейт дагы, агрессиясы дагы болбойт. Майда чүйдөгө, жанагы кеп сөзгө калганга убактысы жок да. Ошон үчүн буларга тапшырманы бериш керек. Сен мондай ишти аткарасың деп ишеничти бериш керек да. Действительно ошону аткарат. Бул алардын эң күчтүү сапаты. 1-ден 9-га чейинки санда бардыгында ушунча жоопкерчилик, же болбосо чечкиндүүлүк сапаты жок. Мисалы мындай алышыбыз керек да. Бир комната же болбосо бир кораблдын ичинде бир 30 киши отурат деп коелучу. Анан азыр мындай ситуация болуп калды. Катуу толкун болду же бир нерсе болду. Азыр эмне кылышыбыз керек? Кантип сакталышыбыз керек? Же болбосо монча адамды кантип алып чыгып кетебиз дегенде, ошончо 30 адам кайпалактап өзүн таппай калышы мүмкүн. Бир деген энергия сразу стратегиясы иштеген үчүн ал эмне кылат? Баарын командага башкаргычты, өзү лидерликти колго алат да башкарып баштайт. Сен муну чечесиң, сен бияка чыгасың, сен мону жасайсың деп тапшырманы да берет. Ошол 30 адамды да алып чыгып кетет. Ошол көйгөй болду, калып кетти дебейт да. Бир болбосо ал жерде бири чайпалышы мүмкүн. Мисалы башка сандар болгондочу, муларда жанагы чечкиндүүлүгү бар. Чечкиндүүлүгү ошол убакытта тез иштеп кетет да. Кимдин орду кай жерде экенин билет алчы. Ким эмнени кыла алат билет. Мисалы үчүн ал ошол нерсени уюштуруп атып, мынтет да, мисалы үчүн сен баландайды ала келчи дейт, потому что мисалы үчүн музыкальный аппаратураны сен ала кел деп сизге айтышы мүмкүн. Дагы башкага айтат, ал кухня жагына мүмкүн жакын, сен ошону ала кел дейт. Дагы бирөөнө айтат, дагы бир жумушту берет да. Же болбосо дагы бир досуна айтат, сен боз үйлөргө жакынсың, ар жактан барып билип койчу кайсы боз үй бош экен дегендейчи. Ушинтип ар бир адамдын компетенциясына жараша жумуштарды бөлүштүрүп бере алат. Жалгыз гана бир ушинте алат. Ар биринин жөндөмүнө жараша бөлүштүрүп бергенге бирлер аябай күчтүү да. Тез убакытта чечим чыгарып алат да. Туура эмес, анан жагат, жакпайт деп ойлонуп отурбайт. Чечим чыгарат, тез ишке ашырат. Ушул нерсеси бар. Бизде бүгүн чечим кабыл алып, анан кийин дагы бир канчага чейин же болбосо ойлонушум керек деп жүрө берген нерсе жок да. Булардын аркасынан ээрчиген опурталдуу деп коет да. Опурталдуу. Эмнеге дегенде алар өздөрү билбейт каяка баратканын. Бирок билем деп ойлойт. Мисалы үчүн ал узкий специалист эмес да, мисалы үчүн прораб жагынан деп коелучу, ал адам может өзү адвокаттыр, соттур. Ошол жакта күчтүү профессиянын ээси деп коебуз. Эгерде үй салып атса, бул бирлер чоң кылып салганын жакшы көрөт. Машина минсе эң чоңун минет. Бензинге акча кеткенин карабайт.
үйдү дагы чоң кылып баштап алат, мүмкүн 2 эле баласы бар, даже 1 эле баласы бар, бирок чоң кылып салыш керек. Глобальный нерсе кылыш керек да, бул аябай чоң болуш керек деп ойлойм. А расчёту жок. Ал үйдүн может фундаментине эле жете турган акчасы бар, бирок ага расчёт ала албайт. Бүтпөй калат баягы үйчү. Мисалы үчүн ал ошол азыркы турган акчасына бир 3 комнат үй салса зыңкытып бүтүп 1-2 жылда кирип алмак да. А жок, ал ошол 1-3 комнат же 4 комнат үй сала турган акчага только фундамент куюшу мүмкүн да. И все, ошо менен токтоп калышы мүмкүн. Эмнеге дегенде ал билем деп ойлойт, бирок до конца билбейт. Мисалы үчүн билген адамдар менен кеңешкиси келбейт. Кеңешпейт. Мисалы үчүн прораб менен кеңешпейт. Койчу, сен билгенди мен деле билем дейт. Жол болсо мындай да, бирлер заңгыраган үйдү салып туруп, канализациясын унутуп калышы мүмкүн. Не то что унутуп эмес, просто билбейт да, ал сфераны билбейт. Же болбосо дагы бир детальдар, мисалы үчүн салынып, башталып атканда, фундамент салынып атканда койула турган нерселерди жазаш керек учурда. Ал ошону пропускать этип салып бүтүрүп салышы мүмкүн да. Крышасын жаап, барып бүтүрүп, эшик терезесин коюп, бүткөндөн отоплениени кылыш керек деп кайра тешип баштайт да. Ушул нерсени бирлер. Бирок азыр бул жерде бирлердин мынтип калтырып кетпейт, мүмкүн эмес деген бул 28-inde төрөлгөндөрдүк. Кандайча? 28-inde төрөлгөн бирлер бар да, 2-ге 1 кошкондо 8, буларда 2 анан 8 бар болгон үчүн ийгиликтүүсү 28-индегилер. Булардын ичиндеги. Буларда калтып барып жанагындай ишти кылып коет дегенге 28-лерге көбүрөөк ишенсек болот. Анткени 2-си бар түшүнөт, бул дагы энергия да. Баардыгы эле ушул айтып кеткендей нерсе да эмес да. Мисалы, ар бир мисал 1-inde, 10-unda, 19-unda, 28-inde ийгиликтүүсү 28-индегидей. 28-индегилер да акча кармай алат. Бизнес кыла алат. Азыркы эле особняк үйдү сала турган болсо, фундаментинен баштап крышасына чейин жабат экенин билет. Стратегияны так кое алат деген нерсе бар да, баардык бирлер. Баардыгы эле ушундай экен эмес да. Ал эми мисалы 28-индеги 2 түшүнүк өтө күчтүү болсо, 19-ундагылардын муну биз өзүнчө карайбыз. Баардык бирлер жанагы чечкиндүү, баардык бирлер эле жанагы лидер эмес да. Баары Бирден 19 айырмаланат экен, айырмасы бар. Баары тең, баары тең айырмаланат. 4 тең айырмачылыгы төртөө тең. бар. Значит, бирден кеп айырмаларды айта аласызбы? Айыра алабыз. Бирден баштап. 1 анан 10, Азыр 28-ин айтып өттүк да. Азыр 19-уна келдик. Ушулардын эң арасынан жанагы кызыл канды күйгүзүп ийе турганы, кол көтөрүп ордунан чаап тыштай турганы бул 19-ундагы. Өзүм билемдикти, мына мен гана деп, эң ушулардын ичиндеги эгоисти ушундай. Өзүмчүлдүгү ушул 19-унда кетет. Менден кийин анан башкалар деген. Мен уккула деген. 9 бар үчүнбү? 1 анан 9 болгон үчүн эки жагы тең күчтүү планетада, мисалы, күн, биягы Марс. Экөөтөн кызыл кайнап турат да, буркан шаркан болуп турган 19-ундагы да, ушуларда айырмачылыгы бар. Азыр 10-у бар. Онундагылар обнуление деп коебуз. Ар бир айдын 10-унда, 20-сында, 30-сунда Обнуление төлөнгөндө обнуление 0 бар болуп аткан үчүн. Бирдин артында 0 болгон үчүн. Бирдин артында 0 болгон үчүн булардын ошол 0-у, мисалы үчүн адам 100%теги энергия менен төрөлсө, булар ошо 30%-ын терять этип төрөлөт да, сразу эле төрөлүп атканда. Эмне үчүн дегенде 0 бар болгон үчүн сразу негативный программа менен төрөлүп атпайбы? Ошол 10-унда төрөлгөндөр өзүнөн өзү эле мындай негативный программа менен келип атат, бирок 10-ундагылардын плюстагы, минустагы жактары бар да. Плюс жактары булар эгер бир көтөрүлсө, ошол плюска чыкса, жаркыраган жылдыз да, бардык жактан результат чыгара алат булар. Бардык жактан эбегейсиз чоң, наоборот, 0 жардам берет. А минуста болгондо, мисалы үчүн жана үй салды деп атпайсызбы? Ошол үйүн бүтүрүп туруп үйүнө киргенден кийин жакпай калат да. Жакпай калды, кайра бузушу мүмкүн. Бул ошол 10-унда төрөлгөндөргө ылайыктуу. Бүтүргөн нерсе, бүтүргөн проектиси жакпай калат, бүтүргөн үй жакпай калат. Мүмкүн үй бүлө курду, үй бүлө менен канча жыл жашады, бирок ошол жакпай калат деген нерсе, ошо до конца бүтүрүп, кайра башынан баштайт, 0-дон баштаганын жакшы көрүшөт. Ошондо ушул 10-ундагыларга, мисалы, кимдин туулган күнү 10-унда болсо, булар билиш керек да. 10-у болсо 10-ду. 10 дегенде 1, анан 0 туруп атпайбы, ошол 0-ду эң биринчи алдыга коет. Анан 1-ди коюш керек. Ошентип өзүнүн программасын оңдойт. Бул 10-унда төрөлгөндөргө эсинде болуш керек дайыма. Мисалы, мен азыр могу максатты коюп ушуну жасаган жатам. Менин артымда 0 бар экенин билем да, бул кайра өзүм жокко чыгарып коюшум мүмкүн. Жок, мен биринчи алдыга 0-ду коём, жокту коюп туруп анан 1-ди коём. 1 ордун таап туруп калат, жер.
Ушундай кылыш керек да. Бул онундагыларга дайыма өзүнүн акылында, мен онунда экенмин деп ушундай киргизип албасын да. Ал наоборот нолду алдыга таштап туруп анан бирди коюш керек. Чтоб мен жасап атканым жокко чыгып калбасын. Бул прям неме да, билиш керек. Бул 20-сында дагы 30-сында дагы ага кененирээк токтолобуз да. Onu ушуну билип алса жакшы болот да. Бул совет да. Бирок 19 күчтүү экен да негизи. 19 күчтүү, 19да ошо жанагы эмчилер, бакчылар, адамды арылагандар бүт 19-да да. Өтө күчтүү энергия сыртка чыгып турат. Ал жана бирлерди айтып атпайбы, өзүн өзү күйгүзүп жиберет депчи. Күнүн энергиясы да өзү күйгөн, жанган отто. 19-да бул ашыкча, ошол демди чыгарып туруш керек. Жанагы эле мындай айтканда ажыдардын эле моунда чачак кокусу ошондой эле чыркылдап турган. Биринде 10-да, 19-да, 28-де жүргөндөр булар негеде жалгыз калат дейт да. Жанындагы эмелер качатпы жанынан, эмнеге качат булар, эмне болуп кетет? Анткени мен дей берет да. Мен айткандай болот. Мисалы үчүн баласын айтат да, мен айткан окууга барасың дейт да. Анан аялым деле мен жакшы көргөн тамакты жасайсың. Мен тиги киши мага жакпайт, аныкына конокко барбайбыз дегенчи. Башка адамдардын мнениясы менен эсептешпей атат да. Бул эми минусовое состояние, конечно. Мен айткандай болбой калды дегенде керек болсо бирлерде мындай да, үй бүлөсүндө укпай койгон бирлер деген атасы энеси катышпай койгондор толтура да. Катышпай коет, жоксо аялы күйөөсү экөө эки башка үйдө жашайт. Эмне болду десе, апам биздин балдарды карап атат деп шылтоо кылышат. А в самом деле эрди аял экөө бирин-бири уже терпеть эте албай калган. Тигил аял ошол күйөөсү бир болушунун жанында жашаганга мүмкүнчүлүк жок, күйгүзүп атат да. Баягы энергиясын реализовать эте албай калгандан кийин күйгүзөт, жанындагы кишисин күйгүзөт, айласы кеткенде тигил качып баштайт. Мисалы үчүн бирлердин көп бирлердин балдары чет мамлекеттерде жашайт, окуйт, көп келбейт, телефондон аябай сүйкүмдүү ата эне боло берет да. Ой, балам каяктасың, менин балам укмуш, менин балам Германияда окуп атат, Америкада тигиндей мындай деп ушинтип аябай мактанып сүйлөйт. А в самом деле даңгыраган особнякка барсаң өзү жалгыз жашайт. Ой, байке кара, жеңем жок десе, ой, жеңең Америкага кеткен неберелерди баккан деп коет. А в самом деле жеңеси балдарды баккан эмес, тигин жанында тура албай атат да, күйгүзүп атат да, ошон үчүн кеткен да. Демек, бир плюста болсо мыкты экен да, минуста болсо жана плюста болсо бүт калктын баарын комитет эте турган ошол, баарын покровитель, бүт баарын колго алат, баарынын жашоосуна кийлигишет, баарын тиги тамак ашына чейин кийлигишет, ачыкка калтырбайт эч кимди. Өзүнүн шымы жок калса дагы ошо элди карайт. Ошон үчүн булар лидер, правитель деген ошон үчүн да. Лидер деген ким болгон? Мисалы үчүн Махатма Ганди айтат го неме деп, элдин арасында гана жүргөн дейт го. Лидер болгон. Өмүр бою элдин арасында гана жүргөн, элден өзгөчө кийинген эмес, элден өзүнчө бөлүнүп алып, өзүнчө бир кабинетте отурган эмес дейт го. Мына чыныгы лидерлер ошолор да. Ошол лидер деген бул бир. Бул элдин арасында жүрүп, элди көтөргөн адам ушул лидер деп коет. А бул бирлердин ичинен минуска чыгып кеткен адам албетте өзү өйдө түшүп алат да, пирамида деп элестетсек, мисалы үчүн жашоону. Ошол пирамиданын эң башына мынтип чыгып алып атпайбы? Могу пирамида болсо бир жерге кокоюп отуруп алып, бул эл болсо, бияк. Эл болсо, ушул элдин баарын мага иштегиле, мен жасаганды аткаргыла деген бул минусовое состояние да. А эгерде бул наоборот бияктан түшүп, мына элдин астынан көтөрсө, мына элге стратегияны көргөзүп берип, стратегия могул жака барышыбыз керек, тигини кылышыбыз керек, муну кылышыбыз керек деп стратегияны жалгыз гана бирлер гана кое алат да. Бул наоборот түшүп, мына элдердин баарына көргөзүп берсе, мисалы мен 4 болсом, 4кө көргөзүп берет, сен мояка бар, 3кө көрсөтүп берет, сен мояка бар, ар бирибизди ким билет бул каяка барышыбызды. Жалгыз гана бирлер күчтүү компетенция жагынан. Ушуну көрсөтүп бере алса, значит буларды көтөргөндө гана бунун душасы реализоваться этет. А качан гана бул могу жерде туруп алып команда берип эле элдин баарын кул кылгысы келгенде, анан жанагынтип жгучий болот. Өзүн өзү өрттөп ийет деп атпайбызбы? Өзүн өзү күйгүзүп жиберет. Жана ашказанды эмне үчүн булардыкы именно ашказандан язва болот, эмне үчүн ашказандан рак болот булар? Анткени өзүнүн ичине өзү күйгүзүп жиберет булар. Кызык. Кызык. Демек бул өзүнө разборго келсе адам, өзүн билгиси келсе, өзүнүн оңдогонго мүмкүнчүлүк болобу? Албетте болот. Ошондой мисалы үчүн кандай направление берет ушу адам өзүнүн оңолуш үчүн, плюска чыгыш үчүн кандайдыр бир жолдорун көрсөтүп бере аласыңарбы? Эми бул плюска чыгам деген адам, аны үчүн биз ал адам менен иштешибиз керек. 21 күн хотя бы
биринчи ступенькасы бар. Бул жерде социаль илимдин ступенькалары өтө көп да. Мисалы үчүн биринчи, экинчи, үчүнчү болуп мындай любой жака барганда деңгээлдер бар го. Ушинтип кете берет өсөм деген адамчы. Хотя бы могу биринчи деңгээлдеги ступенькага келиши керек адам. Ушул 21 күндүк интенсив курсубуз бар. Көйгөйүмдүн ачкычы деген. Ошол жака келсе, ал адам менен биз иштейбиз. Кантип плюска чыкканды үйрөтөбүз. Бул жерде сана сан менен эле бүтүп калбайт. Сана санын билет, миссиясын билет, атынын энергиясын билет, өзүнүн быйылкы өздүк жылы канча, ошол быйылкы өздүк жылында эмне жумуштарды жасаса болот, эмнени жасаса болбойт. Ошолордун баарын үйрөнөт. Өзүнүн атынын энергиясын санаганды үйрөнөт. Кимге кандай мамиле жасаганды үйрөнөт. Мисалы үчүн, анын аялы мүмкүн ала өзү бир эмес, может аялы бирдир. Аялы башкарып атат. Аял башкарбай кое албайт, ал бир болгондон кийин. Бир аял болобу, бала болобу ал башкарат башында. Өзүнүн мындай акыбалын билиш үчүн мини разбордон эмне биле алат ушунда? Кантип ондай өз акыбалын билеби? А мини разбордо кандай болот? Мини разборду негизи ат айтып тургандай, мини деп тургандай, чакан разборда бул жер чоң мындай семейный разбор эмес. Бизде семейный разбор бар, бүт үй бүлөсү менен баардыгын карап беребиз. Ал кымбатыраак болуп калат. Мини разбор болсо өзүнүн баасы 600 сом, ал жерге эмнелер кирет? Ал жерге биз ал адамдын сана санын карайбыз. Мини разборго сен эме менен, атын, туулган күнүн, туулган жылы сана санын менен сана санынын кандай күчтүү жактары бар, минус жактары бар, ошону билет. Миссиясын билет. Миссиясында канча акча каралган ал адамда, эмне үчүн ал акча болбой атат, же болот, ошолордун баарын билип алат. Андан кийин бул адамдын матрицасын ошол мини разбордо карап беребиз. Бирок ал адамга биз ал матрицасын түшүндүрүп бере албайбыз. Просто карап беребиз өзүбүз. Кайсыл күчтүү компетенциясы бар, кайсыл жок дегендей. Анан ушуга кошумча, негизи ушул үчөө каралат. Ушуга кошумча бизден белек атынын энергиясын санап беребиз. Мини разбордо ушулар кирет. Туурабы? Жакшы. Ошондо өзүнүн бүгүнкү учурдагы абалын плюста экенби, минуста экенин биле алабы ушунда? Ооба, биле алат. Мини разборду биз ат айтып тургандай чакан разбор, бул 600 сом турат. Бир жарым саат убакыт кетет буга. Ушуга жарым сааттын ичинде биз эмнени бере алабыз? Ал адамдын сана санындагы минус жана плюс жактарын билет. Миссиясындагы аткара турган ишин, кызматын жана акча каражатын канчалык деңгээлде таба алат, мына ошонусун билет. Андан кийин матрицасындагы күчтүү жана алсыз жактарын билет. Ошолорду айтып беребиз. Анан негизи ушул гана үчөө айтылат мини разбордо. Бирок биз ага кошумча кылып өзүбүздөн бонус катары атын эсептеп берип жатабыз. Анан бул жерде өздөрү ушул мини разбордон телефон номерин, анан көйнөк кие турган цветтерин билсе кошсо болобу эле? Суроосуна жараша болот. Кээ бирде келишет, мен өзүмдү билем, мен бирок цветимди гана билбей жатам десем да, цветин кошумча кылып айтып беребиз да, полный разбор, эме мини разбордун ичинде. Атынын санын билгенде эмнени биле алат? Атынын санын эсептесе, адамдар эмнени биле алышат? Атынын санында адамга ой келгенде, мисалы, мындай да, атынын саны эмне берет дегенде, ал мындай да, атынын саны канчага чыгат экенин карайбыз да. Атынын саны мындай, алга ой келди да, кандай чечим кабыл алат? Ошол маселени кандай чечет? Атына жараша заты деп коет го. Аты бул аябай чоң ролду ойнойт. Мындай да, карасаңыздар, ат деген мындай, биздин жашообуз, ушу жашоонун рулю ат да, мынакей, биздин атыбыз эң чокуда турат. Ушул каяка бурса, биз ушул жака кетебиз. Анан ат диктовать этет сана санга, сана сан каалайм дейт. Анан миссия аткарат ошону. Биздин атыбыздын эле каалоосун сана саны менен миссия аткарат. Ошон үчүн биздин атыбыз эң чоң ролду ойнойт жашоодо. Бекеринен кыргызда айтылган да, атын атасаң куту сүйүнөт депчи.